Өткөн тарыхыбызды сыйласак, эртеңки күнүбүз айкын болот. Ата мекен бул бабалардын бизге калтырган мурасы эле эмес, бул келечек ээлеринен карыз калган ыйык жер деген таамай айтылган кеп бар. Бабалардын каны менен, аталардын жаны менен түптөлгөн эгемендигибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү, элдүүлүгүбүздү эгерим эстен чыгарбашыбыз керек. Муну ар бир кыргызстандык акылы менен туюп, жүрөгү менен сезе билиши шарт. Бул үчүн эң ириде жалпы кыргызстандыктардын ынтымагы бекем, биримдиги урагыс болушу керек. Мен муну улустун улуу күнү бүгүнкү Норуз майрамында жараткандан тилек кылам. Жетакенин улуусу Мойтакенин ырыс алды ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турат деген улуу саптарын мисалга тарткым келет. Ынтымакты, биримдикти туу туткан көп этностуу өлкөбүздө кут уяласын. Сөзүмдүн башында белгилегенимдей, жаратылыш менен баба дыйкандын ажырагыс биримдигин даңазалаган Норуз майрамында кайсыл тармакта болбосун талбай иштейли. Маңдай тер акмайын максатка жетүү оңой эмес. Ар бир күнү жылга тете жаз жарыш маалында маңдай тер агыза эмгектенели, эмгегибизден баар тапкандай бололу. Мынакей түндүгүбүздү күндүн нуру чайган кызыл туубуздун түбүндө туруп, улустун улуу майрамында изги тилек кылып олтурабыз. Ылайым ушул жылыбыз ынтымактын, ырыскынын, берекенин, мол түшүмдүн жылы болсун. Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кут болсун тагы бир жолу. Чоң долбоорлор менен катар элибиздин көтөргөн маселелерин дагы көз жаздымда калтырган жокпуз. Өткөн жылы пилоттук долбоор катары Түп району менен Нарын облусунда ийгиликтүү ишке ашырылган административдик аймактык реформанын натыйжасы менен башка аймактарда дагы ушундай ирилештирүү реформасын жүргүзүүгө бел байлап отурабыз. Мындай кадамдар эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен жасалып жатат. Реформа жүргүзүү боюнча чечим кабыл алынган соң аягына чыгарышыбыз керек. Дүйнө агымы менен бир агып, биз дагы чоң шаарларды курушубуз кажет, өнүгүүгө бет алышыбыз абзел. Биз ар дайым кечеги өтмүшүбүзгө сар эсеп салып, кылымдарды карытып келген ата-баба мурастарына кастарлап, сый, урмат, мамиле кылган элбиз. Байыркы бабаларыбыз жаздын келишин жандануунун башаты, жыл ажыраган күн катары толкундоо менен күтүшкөн. Мына ошол жан бүткөндүн баарын алсыраткан кыштан кийин күн жылымтык тартып, жаратылыш жандана баштаган көктөм жаздын көркөм бир күнүндө Норуз майрамында сиздер менен аман эсен жүз көрүшүп олтурабыз. Мына ошондуктан өрүк гүлү менен кошо жаңы үмүт тилектер бүчүр алган Норуз майрамы менен жалпы мекендештеримди чын дилимден куттуктаймын. Бир ай мурун буудай өндүрүп, кече түнү таң атканча сүмөлөк кайнатып, жараткандан суралган бата тилектер кабыл болсун. Ар бир кыргызстандык үчүн бул жыл ийгиликтердин, ар тараптуу жетишкендиктин, өлкөбүз үчүн ынтымактын, экономикалык өсүп өнүгүүнүн жылы болушуна тилектешмин. Түшүмдүүлүктүн башкы бөлгөсү катары суу менен камсыз кылуу маселесине олуттуу карап, жыл башында буга ыкчам кириштик. Өлкөнү өнүктүрүү, эл журтубуздун жашоо турмушун жакшыртуу жаатында алдыбызга бийик мүдөө максаттарды коюп, аларды ишке ашырабыз деген дем күч, бекем ишеним менен Норузга аяк басып олтурабыз. Өткөн жылы өлкө аймагында сугат каналдарын тазалоо иштерин колго алсак, бул жылы БДР менен БСРларды калыбына келтирүү, жаңыларын куруу иштерин жолго коюунун камын көрүп жатабыз. Ошону менен бирге ирригациялык курулмаларды оңдоо, айылдарды таза суу менен камсыздоо системасынын курулушун жүргүзүүгө басым жасайлы деп турабыз. Планетада климат өзгөрүп, барган сайын суу тартыштыгы байкала баштаган маалда жашап жатабыз. Ошентсе да биздин ата-бабаларыбыз суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деп, суунун баркын эч ак эле эки ооз сөз менен таасын белгилеп коюшкан экен. Мына ошондуктан өлкөбүздүн башкы жаратылыш байлыгы болгон сууну жана энергетикалык ресурстарды ары сарамжал, ары туура пайдаланууну башкы максат кылып келатабыз. Борбор Азияда суу башы атыккан мамлекетибизде быйыл ГЭСтердин кубаттуулугун арттыруу,
модернизациялоо жаатында дагы бир топ натыйжалар күтүлүүдө. Буюрса, жакында Баласаруу чакан кесинин ачылышын жасайбыз. Ал эми Кыргызстан эле эмес, коңшу мамлекеттер үчүн дагы мааниси зор кылым курулуш атыккан Камбарата бир кесин куруу долбоору быйыл конкреттүү иш-чаралар менен коштолот. Өзүңүздөргө жакшы билгендей, бул кесибибизди куруп алсак, эл аралык касса 1000 долбоорунун алкагында Кыргызстандын экономикалык мүмкүнчүлүгү артат. Инвестициялык саясатыбыздагы, анын ичинде салыктан бошотуу өңдүү жеңилдиктер Кыргызстанга инвесторлордун келишине жагымдуу жагдайларды жарата баштады. Буга кече жакындак эле автоунаа чогултуу жана аларды эл аралык сатыкка алып чыгуу боюнча Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасын куруу боюнча долбоорду мисалга тартсак болот.